Момбеков менен Акаев Абактагы Атамбаевка шашылыш кирип кетишти. Бүгүн 24 августта Жогорку Кеңештин депутаттары Жанар Акаев менен Рыскелди Момбеков Абактагы Алмазбек Атамбаевка жолугуп чыгышты. Бул тууралуу журналист Алмазбек Темирбек өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Жогорку Кеңештин депутаттары Рыскелди Момбеков менен Жанар Акаев Алмазбек Атамбаевка шашылыш кирип кетишти деп жазган ал. Буга чейин Атамбаев менен Жанар Акаевдин ортосу карамышы каралып, Жанар Акаев Балашка деген атка конуп, бири-бирине душман болушкан. Бул жолу шашылыш кирип кеткени таң калууну жаратып жатат. Же Жанар Акаев менен Атамбаев айласы кетип биригип жатышабы? Эске салсак, 2019 жылдын 7-8 август күндөрү күч түзүмдөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Кой Таш айылындагы үйүнөн алып кетүү үчүн атайын операция жүргүзгөн. Анын тарапташтары катуу каршылык көрсөтүп, ок атылган мунун кесепетинен спецназдын жоокери каза таап, 100гө чукул киши ар кандай жаракат алды. Натыйжада Атамбаев жана анын бир нече үзөңгүлөшү кармалган. Алмазбек Атамбаев учурда Абактагылар дарылануу мүмкүнчүлүгү бар номер 47 түзөтүү колониясында кармалып турат. Мурда УКМКнын СИЗОсунда жаткан Атамбаевди ал жака 2020 жылдын аягында ден соолугу начарлап кеткендиктен которушкан. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Атамбаев ишенген агасы баласы жок аякта хыламдарга кызмат берип, өлкөнүн тагдырын тапшырып жүрдү. Мисалы, Илмиянов Кыргызстан үчүн бир чырпыктын башын сындырып бере турган татыктуу адам болсо, анда кыргыздар азаматтар жок өлүп эле калган экенбиз. Анан кантип Бакиев үй бүлөлүк клан түздү деп айтабыз. Акаев акмактын кесепетинен эл башкаргандыктын баары жуткуч болуп кеткен үчүн Бакиев өзүнүн жакындарына ишенген экен. Текебаев суроо берсе, бир да жооп таба албай тантыраган ички иштер министринин башчысына эмне десе болот? Атамбаевдин Анги сарайына эркекче күндүз бара албай, түнкүсүн бука жетелеген Сегизбаевди адам деп болобу? Атамбаев камалганда эр өлгөн катындай балбалактап ыйлаган Момбековду эсепке алсак жарайбы? 2 жыл туулган жерине келе албай жүргөн коен жүрөк Бабанов Атамбаев ымдап койсо, 2019 жылдын 8 октябрь күнү итимде болуп жетип келген айтып мактанабы? Атамбаевди жерден алып көргө тыккан Атамбаевдин башкаруусуна өлтүрүп койсоңор да макул эмесмин деген Мадумаров Атамбаевдин али көчүгүн арчып ала элек баласы менен кафеде жашыруун олтурганына эмне дейсиңер? Атамбаевдин артына калыңдап пакта койгон Садыр Жапаровду одара чаап, кайра түрмөгө олтургузабыз деген Шык Маматов, Казакбаевдер кызматта олтурса, акыйкат кайда калат? Түштүк элин тебелеп депсеген Отунбаеваны ар майрамдарда жанына ээрчитип алган түштүк согушунда мародер деген чоң роль аткарып жаткан, Текебаевди элчи кылып сыйлап жаткан Садыр Жапаровго эмне дейбиз? Кимге ишенебиз, кимди ээрчийбиз? Эгер эле эл башчылар дос душмандын айырмасын билбей калышкан болсо, дейт Шамурза Бөркулов өзүнүн баракчасында. Эл чындыкты билсин. Эксперттер, талиптердин бийликке келүүсү Москва үчүн дагы күтүүсүз болду. Орусия талиптердин бийликке келүүсүнө даяр болушкандай таасир жаралышы мүмкүн. Бирок айрым эксперттер бул Москва үчүн дагы күтүүсүз болду деп эсептешет. Биз эч кандай Москванын стратегиясы жөнүндө сөз кыла албайбыз. Талиптердин бийликке келүүсү Москва үчүн дагы күтүүсүз болду дейт Орусиянын заманбап Афганистанды изилдөө борборунун өкүлү эксперт Андрей Сиренко. Москва аймактык архитектуранын кайра түзүлүшүнө кечигип калуудан кооптонуп жатат. Москвада талиптердин башкаруусу эмне алып келет деп чочулагандар дагы бар. Россиянын эл аралык иштер боюнча кеңеш аналитикалык борборунун башчысы Андрей Картунов алар бүт өлкөнү, айрыкча түндүктү көзөмөлдөө үчүн күрөшө турганын ишенет жана бул Орусияга жана анын коңшуларына коркунуч келтириши мүмкүн деп эсептейт ал. Балким Афганистанда жайгашкан Аль-Каиданын, балким Ислам мамлекетинин айрым уюктары Борбор Азияда кандайдыр бир аракеттерге түрткү бериши мүмкүн. Ал ошондой эле Афган экономикасынын кескин начарлап кетишинен чочулайт. Анткени бул дагы өз кезегинде туруксуздукту жаратышы мүмкүн. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Баткенде кызматын өтөп жаткан аскерлердин бир жылы 2 жыл болуп эсептеле баштайт. Бүгүн 24 августта өлкө башчы Садыр Жапаров Ички иштер министрлигинин ички аскерлердин 80 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарага катышты. Бул тууралуу президенттик администрациясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Президент белгилегендей, Ички иштер министрлигинин ички аскерлер кызматынын аскер кызматчыларын өзгөчө шарттарда кызмат өтөөсүн эске алуу менен ушул жылдын 1 сентябрынан тарта аскер кызматчыларын өтөгөн кызматынын бир жылы эми 1,5 жыл деп эсептелер. Ал эми Баткен облусунда кызмат өтөгөн аскер кызматчыларынын бир жылы 2 жылга тете деп эсептелинет. Буга чейин 2021 жылдын 1 октябрынан тарта Ички иштер министрлигинин ички аскер кызматынын аскерлер кызматынын эмгек акыларын 40%га көтөрүү пландалып жаткандыгын кабарлаган. Булак Сокол Медиа. Эл чындыкты билсин.
Талиптер Оганстанды башкаруу үчүн кеңеш түзөт. Талибан кыймылы Оганстанды башкара турган 12 кишиден турган кеңеш түзөт. Бул тууралуу Foreign Policy кабарлады. Басылман булактары билдиргендей, кеңешке Талибан кыймылынын саясий канатынын лидери Абдулгани Барадар, аскер комиссиясынын башчысы, кыймылдын негиздөөчүсүнүн уулу Мухаммед Якуб жана Хакани түйүнү, террордук тобунун мүчөсү Халил Аль-Рахман Хакани кирет. Басылма талиптер кеңешке белгилүү Оган Тала командири Ахмад Шах Масуддун уулу Ахмад Масудду да кошууну каалашкан белгиледи. Учурда алар Паншер провинциясында талиптерге каршы кыймылды баштап жүрөт. Өз булактардын билдиришинче, Талибан Оганстанда президенттик кызматты кабылына келтирүүнү пландаган жок. Ошол эле маалда айрым министрлик кызматтарды мурдагы өкмөттүн мүчөлөрүнө сунуштоого даяр. Муну менен талиптер эл аралык коомчулук кабыл ала турган администрация түзүүнү пландоодо. Талибанга каршылык көрсөтүү кыймылынын Паншер өрөөнүнөн чыккан аскер кол башчысы маркум Шах Масуддун уулу Ахмад Масуд жетектейт. Ага Оганстандын биринчи вице-президенти Амрулла Салих менен маршал Абдул Рашид Дустумдун тарапташтары келип кошулганын кабарлаган. Буга чейин Ахмад Масуд жоолошуудан оолак болуу үчүн сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген. Ал Талибан өкүлдөрүнүн катышуусунда кеңири өкмөт түзүүгө чакырган. Булак Сокол Медиа. Эл чындыкты билсин. Даңазалы Доордун жылдызы Мерием Узерлинин Бишкекке келери айтылды. Актриса Бишкекте телесериалдарга байланыштуу эл аралык ири долбоордун бет ачарына катышат. Иш-чара сентябрь айынын башына пландалган. Кыргызстандыктарга Даңазалы Доор сериалынан улам таанылган түркиялык актриса жана продюсер Мерием Узерли Бишкек шаарына келет. Бул тууралуу аны чакырган Asian World Film Festival кинофестивалынын директору Асил Шерниязовага шилтеме берип уюштуруу тобунан кабарлашты. Актриса Бишкекте телесериалдарга байланыштуу эл аралык ири долбоордун бет ачарына катышат. Сентябрь айынын башында жаңы долбоор боюнча маалымат жыйыны өткөрүлүп, ага катышкандарга кечки сый тамак уюштурулат. Мерием Узерлиден тышкары Бишкекке белгилүү немец сүрөтчүсү Мартин Вертман, продюсер, аялдардын укугун коргоо боюнча адис Мирал Мелики Дюрандын келиши күтүлүүдө, деп айтылат билдирүүдө. Мерием Узерли Даңазалы Доор тарыхый сериалында Хүрем Султандын образын жараткан соң көпчүлүккө белгилүү болгон немец түрк актрисасы. Asian World Film Festival АКШнын Лос-Анджелес шаарында коомдук ишмер Кыргызстандын кинематографисттер бирикмесинин төрагасы Садык Шернияз тарабынан негизделген эл аралык кинофестиваль. Булак Спутник Кейжи. Эл чындыкты билсин. Төрбай Зулпкаровдун тарапташтары анын бошотулушун талап кылышууда. Бишкекте Жогорку кеңештин депутаты Төрбай Зулпкаровдун тарапташтары шаардык соттун имаратынын жанында митингге чыгышты. Бүгүн сот Кумтөр иши боюнча айыпталуучулардын баш коргоо чарасын узартуу боюнча адвокаттардын арызын карайт. 60ка жакын адам Төрбай Зулпкаровду бошотууну талап кылууда. Митингчилердин айтымында бийлик жарандарды мыйзамсыз камакка алууну токтотушу керек. Белгилей кетсек, УКМК Кумтөр боюнча козголгон кылмыш иштерин иликтеп жатат. Июнда мурдагы жана азыркы депутаттар Төрбай Зулпкаров менен Исхак Пирматов УКМКнын тергөө абагына 2 айга камалган. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов, парламенттин мурдагы төрагасы Асылбек Жээнбеков жана биринчи вице-премьер-министр Кайырбек Сарпашев соттун чечими менен камакка алынды. 3-августта экс-премьер-министр Темир Сариев кармалган. Булак Кадам Медиа. Эл чындыкты билсин. Айлык 40%га көтөрүлөт. Жапаров ички иштер министринин ички аскерлеринин юбилейине барды. 1-сентябрдан тарта ички аскер кызматындагылардын өтөгөн кызматынын 1 жылы 1,5 жыл. Ал эми Баткен облусунда кызмат өтөгөн аскер кызматчыларынын 1 жылы 2 жылга тете эсептелмекчи. Президент Садыр Жапаров ички иштер министринин ички аскерлерин 80 жылдыгы менен куттуктап, аскердик намыстын, эрдиктин символу катары күжүрмөн туун аталган аскердик бөлүктөргө тапшырды. Бул туурасында мамлекет башчысынын маалымат кызматынан кабарлашты. Жапаров аскерлерди куттуктап, 80 жыл мурда түзүлгөн ички аскерлер кызматынын бүгүнкү күндөгү милдетин белгилеп, алардын өлкө аймагындагы ички коопсуздукту камсыздагандан башка милдеттерине токтолгон. Элге тынчтыкты жана бейпилдикти тартуулап, стратегиялык мааниге ээ мамлекеттик маанилүү объектилерди эле кайтарбастан коомубуздун жаркын келечегине коркунуч жараткан ар кандай чакырыктарга каршы алгылыктуу күрөш жүргүзүп жатканын белгилеген. Маалымат кызматынын билдиргендей, Жапаров ички аскерлердин күжүрмөн даярдыгы жакшы жана аскердик духу күчтүү экенин кошумчалаган. Кандай гана милдеттер жүктөлбөсүн жоопкерчилик менен аткарууга даяр экениңиздерди убакыт айкын көрсөттү. Мындан ары дагы ички аскерлерибиз өлкөнүн бакубат келечеги үчүн, анын ичинде мамлекетибиздин коопсуздугун камсыз кылуу, жарандарыбыздын укуктары менен эркиндиктерин коргоо боюнча алдыга коюлган милдеттерди так аткарат деп ишенимдүү айта алам, деген мамлекет башчы. Президент белгилегендей, министрлер кабинетинин Кыргыз Республикасынын айрым категориядагы аскер кызматчыларына акчалай көмөк көрсөтүү жөнүндө токтомунун долбоору даярдалган. Ага ылайык 2021 жылдын 1-октябрынан тарта ички аскерлер кызматынын аскер кызматчылардын эмгек акыларын 40%га көтөрүү пландаштырылган. Алардын өзгөчө шарттардагы эмгегин эске алуу менен ушул жылдын 1-сентябрынан тарта өтөгөн кызматынын 1 жылы эми 1,5 жыл деп эсептеле турган болгон. Ал эми Баткен облусунда кызмат өтөгөн аскер кызматчыларын 1 жылы 2 жылга тете деп эсептелери белгиленген. Булак Спутник Кейжи. Эл чындыкты билсин.
Жапаров ички иштер министрдин жаңы үлгүдөгү материалдык техникалык жабдууларын көтөрүп чыкты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 24 августта ички иштер министрлигинин жаңы үлгүдөгү материалдык техникалык жабдууларын көрүп чыкты. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалымат саясат бөлүмү билдирди. Мамлекет башчысы ички аскерлердин 80 жылдыгына карата салтанаттуу иш-чарага катышкандан кийин ички иштер министрлигинин борбордук аппаратын оңдоп түзөөдөн өткөн имараты менен таанышты. Ички иштер министри Уланбек Ниязбеков белгилегендей, санариптештирүү алкагында мекеменин бөлүмдөрүнүн акыркы үлгүдөгү техникалык жабдуулар менен камсыз кылуу боюнча көп иштер аткарылган. Президентке эл аралык кызматташуу боюнча расмий делегациялар менен жолугушуулар жана онлайн жыйындарды өткөрүү залы көрсөтүлдү. Мамлекет башчысы өлкөнүн бардык облустарында жана шаарларында эл көп чогулган жерлердеги абалды акылдуу камералар аркылуу онлайн режимде көзөмөлдөгөн ыкчам башкаруу жана координациялоо борборуна өзгөчө көңүл бурду. Президентке ошондой эле Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин массалык маалымат каражаттарын жана коомчулук менен иш алып баруу боюнча пресс-студия борбору көрсөтүлдү. Ошону менен бирге Садыр Жапаров патрулдук милициянын жаңы техникалары, алардын ичинде электромотоциклдар, автоунаалар, курал-жарак, портативдик көчмө радиостанциялар жана башка атайын жабдуулар менен таанышты. Мындан сырткары милициянын участкалык инспекторлордун жайкы, кышкы, күзгү, жазгы жана күнүмдүк варианттарындагы жаңы формаларынын комплекстин макеттери көрсөтүлдү. Аларды ошондой эле кызматтык планшет жана көкүрөк камера менен жабдышат. Мамлекет башчысы укук коргоо органдарынын заманбап жабдуулар менен жабдуунун зарылдыгын белгилеп, бул күч түзүмдөрүнө ишти принципиалдуу жаңы усулдар менен жүргүзүүгө, учурдун чакырыктарына өз убагында жооп берип жана пайда болгон көйгөйлөргө оптималдуу чечимдерди ыкчам табууга мүмкүндүк берерин билдирди. Президент Садыр Жапаров ошондой эле ички иштер органдарынын кызматтык милдеттерин аткаруу учурунда курман болгон кызматкерлердин эстелигине гүл койду. Булак медиа центр.